Алмамбет Шыкмаматов жаңы кызматка барат. Жогорку кеңештин экс депутаты Алмамбет Шыкмаматов өнүктүрүү жана инвестицияларды илгерилетүү агенттигин жетектейт. Бул тууралуу 24 чекит KG маалымат агенттиги жазып чыкты. Аталган кызмат азырынча жок, бирок президенттин алдында түзүлүп Шыкмаматов башчы болуп дайындалат деп айтылды. Булак факт чекит KG. Мени президент сунуштады, министрлердин теңи алмашат. Мариповдун маеги. Премьер-министрликке талапкер Улукбек Марипов бул кызматты президент Садыр Жапаров сунуштаганын билдирди. Ал мамлекеттик кызматта иштеген 20 жылдык тажрыйбасын колдонуп, алгылыктуу кадамдарга бара турганын айтууда. Марипов өкмөттүн жаңы курамын, түзүмүн жана программасын бүгүн кечке чейин жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясына сунуштай турганын билдирди. Ага ылайык азыркы министрлердин дээрлик жарымы алмашат. Ал эми шайлоо убагында Садыр Жапаровдун штабында иштеген деген кепти четке какты. Бирок шайлоо өнөктүгү маалында эмгек өргүү алып айылында жүргөнүн жашырган жок. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиевдин ордуна калаары арсар болуп жатканын айтты. Бул маселе чечиле элек, тактап туруп айталы. Азыркы министрге менин жеке оюм жаман эмес, бирок айыл чарба министрлиги абдан күчтөндүрүлүп жатат. Ошол жүктү тартып кете алабы же кете албайбы, ошол жагын эске алабыз, деди Марипов. Өкмөттүн жаңы курамы парламентке шаршемби күнү киргизилип, жалпы жыйында каралаары күтүлүүдө. Улукбек Марипов 42 жашта, эсеп палатасынын төрагасы кызматында 2016 жылдын март айынан бери иштеп келе жатат. Ага чейин президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турган. Атасы Асамидин Марипов Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, жогорку кеңештин 2 жана 3 чакырылышынын депутаты. Учурда Ноокат аймактык ооруканасынын директору болуп эмгектенүүдө. Булак Спутник чекит KG. Сурабалдиева, Токтогазиева жок, өкмөттүн алмашкан курамы жарыяланды. Биринчи вице-премьер гана калып, калган 3 жоюлган, айрым министрлик, комитеттер бириктирилди. Өкмөттүн жаңы түзүлгөн курамы жарыяланып, тизме белгилүү болгонун парламенттеги ишенимдүү булактар билдирди. Премьер-министрликке талапкер Улукбек Марипов айткандай эле өкмөттүн түзүмү өзгөргөн. Алсак биринчи вице-премьер гана калып, калган 3 жоюлган. Айрым министрлик, комитеттер бириктирилди. Жаңы өкмөттүн болжолдуу курамы: биринчи вице-премьер Артем Новиков, тышкы иштер министри Рустан Казакбаев, коргоо министри Таалайбек Өмүралиев, айыл чарба жана региондорду өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев, юстиция министри Асель Чыныбаева, маданият министри Кайрат Иманалиев, экономика жана финансы министри Улукбек Карымшаков, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Ал өкмөттүн түзүмү менен курамын парламентке киргизмек. Булак Спутник чекит KG. Жок жорук, жөжөнү күздө санайт. Биздикилер болсо айыл чарбасына Тилек Токтогазиевди күздө алып келип, кышта алып койгону жатышат. Министрди кызматтан алыш үчүн негиздеме болуш керек да. Жаш министрдин кандай улуттуу кемчиликтерди кетирди, эмнени аткара албай койду, кайсыл кадамдары өкмөттүн саясатына каршы келди. Мындайда Тилек Токтогазиев колу суу чарбаган, буту ветеринарияга кетип, тулкусу эле турган. Айыл чарба министрлигин эми кайра курап, мээсин иштетип, колу бутун тагып, алдыга чуркатууга жан алекетте түшүп, иштеп жатпады беле. Жазга айдап себүүнү жана күзгү оруп жыйноону карап баа берсек болот эле. Жаңы министр эмне мартта кукуруза тигип, майда түшүн берип жибереби, деп бөлүшөт Тынчтык Алтымышев өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Коргоо министрлиги түзүлүшү мүмкүн. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн башкаруу системасын өнүктүрүү боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул маалыматты өлкө башчынын басма сөз кызматы 1 февралда билдирди. Бул чечим куралдуу күчтөрүн башкаруу системасын мындан ары өнүктүрүү максатын көздөйт. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64 беренесинин 8 бөлүгүн жана 65 беренесин жетекчиликке алып токтом кылат. Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн
Генералдык штабынын базасында Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигин түзүү максатка ылайык деп эсептелсин. Өкмөткө ушул жарлыкка тиешелүү чараларды кабыл алуу сунушталсын. Булак Баракелде чекит орг. Финполдун иш милдеттери Ички иштер министрлигине өткөрүп берилет. Жакынкы аралыкта өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы жоюлуп, анын функционалдык милдеттери Кыргызстандын Ички иштер министрлигине өткөрүп берилет. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлерине таянып жазды. Алардын айтымында президенттин администрациясынын тиешелүү структуралары жана кызматкерлери Финполдун жоюлушун негиздеген документ даярдап жатышат. Ведомствонун функционалдык милдеттери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине өтөт. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча жаңы кызматтын кызматкерлери учурда ЭККМК жайгашкан имаратта иштешет, деп түшүндүрүштү коопсуздук кызматкерлери. Мындан тышкары алдын ала түзүмгө ылайык мамлекеттик каттоо кызматы жана УНА мамлекеттик ишканасы дагы Ички иштер министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилери белгилүү болду. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде кызматкерлер коррупцияга каршы күрөшкөн 5-бөлүм болгон. Бирок кийинчерээк ал жоюлган. Булак элдик чекит медиа. Менин тынчымды алып, жумуш сурап кайрылганды токтоткулачы, сураныч. Талантбек Мамытов. Мекенчил партиясынын мүчөсү, жарандык активист Талантбек Мамытов кадрларга байланыштуу өзүнүн Facebook социалдык тармактагы баракчасына төмөнкүдөй билдирүү калтырды. Урматтуу мени тааныган мекендештерим жана мага кайрылып жумуш сураган тааныштарым, туугандарым, сиздерге бир нерсени айтып коеюн. Мен Садыр Нуркожоевич менен тилектеш, максатташ гана ага инилерден болобуз. Биринчиден, мен Садыр Нуркожоевич президент болуп калса бирөөнү жумушка орноштурам, же болбосо өзүм бир кызматка барам деп мамиле кылып колдоп жүргөн эмесмин. Экинчиден, мага акча сунуш кылып жумушка орнотуп коюңуз деген ойлору жаман адамдар менен дагы эч качан мамиле кылбаймын. Себеби акча берип жумушка кирген адам таза иштей албайт. Анткени анын максаты элге ак кызмат кылуу эмес, акча иштөө эле. Үчүнчүдөн, мен адилеттүүлүктү туу туткан, чындык үчүн тике караган инсанмын. Мен үчүн акча, байлык, бийлик, мансап зарыл эмес. Мен үчүн балдарыбыздын келечеги, өлкөбүздүн тагдыры биринчи орунда турат. Ошондуктан мага кайрылып жумушка киргизип койчу же жардам берип койчу дегендер өтө катуу жаңылышасыздар. Кыргызстанда эмне үчүн кадр маселеси аксап жатат? Себеби тааныш аркылуу, акча аркылуу жумушка орношкон сабатсыздар толуп кетти. Ошол үчүн коррупциялык система тамырлашып кеткен. Эгерде кимде-ким өзүнүн билимине, күчүнө ишенсе, анда конкурс аркылуу кызматка кирсе болот. Мындан ары тааныш аркылуу, акча аркылуу кадр маселеси чечилбеши керек. Келиңиздер, ар бирибиз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап, таза, адал жашаганды үйрөнөлү, чынчыл бололу, адилеттүү бололу, ниетти түздөп жакшы максаттар менен жашайлычы. Мындан ары менин тынчымды алып, жумуш сурап кайрылгандарыңыздарды токтотуңуздарчы, сураныч, дейт Талант Мамытов. Кудрет Тайчабаров. Мага бир нече адам жазды, чалды. Садыр абаңа айтып кой. Алмаз Бейшеналиев менен Тилек Токтогазиевди ордунан жылдырса, эшек ылайдан өткөнчө эле элди сооруткону билинип калат дешти. Чынында бул жаш министрлер ошол ызы-чуу күндөрү көпчүлүктүн сунушу менен коюлган. Аларды Садыр Нуркожоевич жакшы деле таанычу эмес. Бирок булар берилген мөөнөттө өз дараметин көрсөтө алышты. Кыска убакытта көзгө көрүнөр иш жасаш кыйын, бирок жылыш кадимкидей байкалып турат. Алардын ордуна сунушталган адамдар аты-жыты белгисиз инсандар экен. Бир нерсени айтып коеюн, колунан жумуш келчү адамды эч болбосо эл тааныйт. Анан пенсияга жакындап калгандарды коюп, кайрадан жаштардын үмүтүнө суу себүү 79%ды 49га түшүрө коет. Алмаз Бейшеналиевди акыркы жолукканда 01 жакшы мактап, эл үчүн иштеп бер деген сыяктуу сөздөрүн айткан экен. Кече Ак үйдөн бирөө чалып, кынууга ректор болбойсуңбу деп атыптар. Президентке билдирбей бирөөлөр жылдырып жатабы же 01 билеби билбейт экенмин. Эгер Садыр Нуркожоевич менин сөзүмдү укса, айтат элем, тийбей эле койгонуңуздар оң деп. Тилекке каршы Ташиевке да, Жапаровка да азыр жазылган каттар жоопсуз калган. Андыктан бул пост ар жак бул жак аркылуу жетишине көзүм жетет. Ошого президенттен ушул эки министрге мүмкүнчүлүк берүүнү мага жазган элдердин атынан суранып кетем. Мен кызматта отурам, президентке акыл үйрөтүп же сунуш берип жаман көрүнүп кызматымдан айрылып калбайын деген адам эмесмин. Жумуштан алып койсо кайра эле карапайым адамдардай тиричилигибизди өткөрө беребиз.
Адамдын ырыскысы өлгөндө гана түгөнөт, бирок калыс сөз айта албай элдин арасында жүргөндөн Кудай сактасын. Жапаровдун заманы да өтөт. Ошондо Кыргызстанда баш көтөрүп жашагыдай бололу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, көпчүлүктүн өтүнүчүн эске алып, 2 жаш министрди кызматынан жылдырбай эле койсоңуздар. Булар мыкты иштесе, ийгилиги сизге эле аброй алып келет. Булар начар иштесе, мына силер сунуш кылгандар кыйратпай койду деп жооп бересиз. Бирок алардын ордуна барчуларды эл биринчи күнүнөн баштап сындап турарын эске алып коюңуз деп жазат ал.